Түркменстан деп да Текебаевдин айтканын уктум, парламентте айтты муну. Бул деген сөз мындай көрө билбегендик да, өткөндөн сабак албагандык, же болбосо баягы кандай десем бир баягы Кыргызстандын элине мындай бир баа бере албагандык деп койсо болот да. Анткени 30 жылдан бери мына 3-чү революцияны көрүп атабыз, 3-чү жолу. Эгерде Түркменстан боло турган болсо, Бакиевдин убагында болот эле Түркменстан. Акаевдин убагында деле болот эле. Мына акыркы жыл Атамбаевдин убагында деле болот эле да. Кыргыз мамлекетинде жашаган элдер, Кыргызстанда жашаган элдер андайга жол бербейт экенин мына ушул кечөө дагы доказать этип койду да. Эгерде кимдир бирөө мен боломбу же башка менден кийинки болобу Түркменстандагыдай кылам деп баягындай диктатура орнотом дей турган болсо өтө чоң жаңылышат. Биз ошол диктатура орнотуп албасын үчүн курултай системасын киргизип атабыз, курултай институтун киргизип атабыз конституцияга. Ошол курултай институту жылына бир жолу чогулуп, парламент менен президенттен отчетун алып турсун деп атабыз. Мына ошондо гана, ошол жерде элестетиңиз, эми 2000ден 3000 кишиге чейин, эми азыр пока болжол менен да бул. Ошончо делегат чогулуп келип туруп, жылына бир жолу отчет алып атат. Анан биздин элдин, калктын баягы менталитетин билесиңер да. Баягы мындай духу күчтүү эл болобуз, Кыргызстандын эли. Мисалы Белоруссияны алалы. 300 000 адам чыгып 20 күн турду, бирок эчтеке кыла алган жок. А биздики мына 3000 адам келип бийликти алмаштырып коюп атат. Анан ким кепилдик берет? Эртең ошол курултайга келгендер эле бийликти алмаштырып койбосуна ким кепилдик берет? Мына 3000 адам, 2000-3000 адам эле мисалы. Ошон үчүн алар айткандары өтө терең жаңылышат. Бу Кыргызстандын эли андай диктатура орнотуп алганга жол бербейт. Да бир жыл, 2 жыл орнотушу мүмкүн, 3-чү, 4-чү жыл дегенде уже сазайын берет да мына. 2 президентти кубалаган элбиз, 3-чүсүн түрмөгө камаган элбиз, мына 4-чүсүн дагы Кудай жалгап мына тынчтык жолу менен алмаштырган элбиз. Анан кантип ошондой Түркменстан элине деге салыштырат мисалы Кыргыз мамлекет.